Бүгүнкү майрамдын мааниси өзгөчө деп ойлойм. Анткени кыргыз болгондон бери үй бүлөнүн ээси, үйдүн тиреги, атанын орду өзгөчө болду. Бекеринен кыргыз ата көргөн окчонотуп айткан эмес. Ата көргөнбү, атанын тарбиясын алганбы деген суроо дагы бекеринен айтылган эмес да. Ошол үй бүлөлүк институтту бекемдөөдө, атанын кадыр баркын көтөрүүдө, кыргыз наркын баалап баамдоодо бүгүнкү майрамдын мамлекеттик деңгээлде майрамдалышып аткандыгынын өзүнүн орду бар да. Мына быйыл Кыргызстанда биринчилерден болуп белгиленип, президентибиз ушул мыйзамга кол коюп, мына атайын жарлык чыгып, бүгүн майрамдап атабыз. Бул бүгүнкү күн абдан кубанычтуу күндөрдүн бири болуп атат. Ушул айтарыбыз ушул бүгүн кут болсун. Ошону коштоп, ушуну өткөрүп аткан, колдоп аткан жанагы биздин жогорку кеңештеги депутаттарга ажоо болсо чоң рахмат. Аталар күнү аябай жакшы, сыймыктуу күндөрдөн болот экен. Аталар майрамы өзгөчө болду. Биз ушундай кандай өтөттөр келдик да, жакшы, аябай алды жаныбызда турган байчылар айтып атты, аталар күнүнө айрыкча өзгөчө концерт, өзгөчө куттуктоолор берилип атат. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров рахмат бекитип чечип бергенине. Жанагы анан кошумча айтканда жанагы 5-6 депутаттарды айтты. Ошол депутаттарга рахмат. Жакшы майрам болду. Бүгүн биринчи күн ошо аталардын майрамы, ата деген асказоо, аталар аман болсун, ден соолуктары чың болсун, бала чакалар урмат сыйын көрүп апалар менен, жарлары менен бирге болушсун. Аталарды бүгүнкү майрамы менен куттуктайм. Чынында негизи деген аталар деген биздин үйө, ата, коргоочубуз. Негизи бүт бардык тараптан караганда атасыз жашоо жок да, туурабы? Ошон үчүн эң сонун белгиленген, бардык сонун өттү. Мындан ары дагы аталардын өмүрү узун болуп, аталар күнү көп болсун. Бүгүнкү аталар майрамы аябай жогору деңгээлде өттү деп коет. Себеби бул Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу. Бул тарыхый күндө өтүп деп айтсак. Мыйзам кабыл алынган жогорку кеңештин депутаттарынын аябай чоң. Эми ушул аталар күнүнү уюштурган кишилерге дагы чоң рахмат. Себеби аталарды, карыяларды урматтап сыйлаган биздин кыргызыбыздын эң бир баалуу салты. Ошондуктан атанын кадырын жаштар билсе, ошондой аталар болууга, атадай болууга мүмкүнчүлүк болот. Аталар да ошондо шык болот, аталар өзүнүн кийинки муунга татыктуу тарбия бергенге татыктуу болот.